Саламатсыңар балдар. Кыргыз тил сабагы 20 май. Бүгүнкү өтүнчү тема жат жазууда кетирилген каталар үстүндө иштөө. Сабактын максаты өтүлгөн темаларды бышыктоо, грамматикалык жактан туура жазуу кебибизди калыптандыруу. Балдар, текстке көңүл бөлүп, каталарыбызды текшерип турабыз. Ар дайым жакшылыкка арзый турган адамдан жакшылыгыңды аяба. Жана ал адамга да жакшылык кылууну үйрөт. Балдар, бул сүйлөм эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду. Ошондуктан ортосу өтүрүү менен ажыратылды. Эл ичинде бул туурасында эгерде кимде ким жакшылык кылууну билсе, ал жакшылык кылууну да үйрөтө алат деген сөз бар. Балдар, бул жерде бөтөн сөз төл сөздүн ортосуна келгендиктен, төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, тырмакча ачылып баштамга менен жазылат дагы, кайра тырмакча жабып сызыкча менен төл сөз кетет. Балдар, силер ушул жерден көпчүлүгүңөр кош чекитти койбой, же болбосо көпчүлүгүңөр тырмакчаны ачпай койгонсуңар. Байкадыңарбы? Демек, катаны абдан жакшылап карап, текшерип, өзүбүздүн катабызды чийгилеп карап турабыз. Андан соң ар дайым элге жакшылык кыл. Жакшылыкка терс жумуш жасаба. Балдар, ушул жерде эки жөнөкөй сүйлөмдү көрүп атабыз. Булар буйрук сүйлөм эмес. Бөтөн тил менен сүйлөбө. Эки анжы ойлобо. Буудай деп арпа сатпа. Мына ушулардын баардыгы силер илеп белгисин коюу менен буйрук сүйлөм кылып койгонсуңар. Бирок булар буйрук сүйлөм эмес. Ар бир иште адилеттүү болуп, ар бир адамдын эмгегин баала. Бул татаал сүйлөм болгондуктан ортосу өтүрүү менен ажыратылды дагы, өтүрүү белгисинин коюлуш себеби түшүндүрүлүп берип жатат. Демек, балдар, көрдүңөрбү? Кээ бирөөңөр силер буудай деп дегенен өтүрүү койгон, бул татаал сүйлөм эмес болчу. Демек, силер жаңылышкандыгыңарды байкадыңар. Ал эми татаал сүйлөмдө коюлган өтүр өзү эле көрүнүп турат. Бааныңкы байланышта татаал сүйлөм болгондуктан өтүр белгиси менен ажыратылды. Айрыкча өзүңдүн жакын туугандарыңа мүмкүнчүлүгүңдүн баарынча жакшылык жаса. Бул жерде айрыкча модаль сөз, тагыраак айтканда киринди сөз, ошондуктан өзүнөн кийин өтүрүү коюлуп, сүйлөмгө мүчө боло албады. Калайык калктын аз эмгегин көптөй көрүп, анын акыбетин кайтар. Калайык калк деген кош сөз болгондуктан, балдар, бул жерде дефис белгиси коюлуп жатат. Айрыкча өнөр үйрөнүүнү намыс көрбө. Илимдүү, билимдүү бол. Айрыкча деген киринди сөз болгондуктан өтүрүү белгиси коюлду. Ал эми илимдүү, билимдүү деген бул бирөңчө мүчө болгондуктан өтүрүү белгиси коюлду. А силер болсо көпчүлүгүңөр кош сөз катары дефис белгисин коюп койгонсуңар. Илимди үйрөнүү үчүн менеткеч болуп, ныксырабаш керек. Балдар, бул жерде өтүрүү белгиси татаал сүйлөм болгондуктан коюлду. Татаал сүйлөм болду. Татаал сүйлөмдүн ичинен багыныңкы байланышта татаал сүйлөм. Байкадыңарбы? Демек, биз татаал сүйлөмдүн тең байланышта татаал сүйлөм, багыныңкы байланышта татаал сүйлөм дегенди өткөнбүз. Мына ошол жердеги багыныңкы байланышта татаал сүйлөм болгондуктан өтүрүү белгиси менен ажыратылды. Эми жакшылап көңүл бөлөбүз. Тексттин ичинде 4 татаал сүйлөм кездешти, 1 бөтөн сөз, 2 киринди сөз, 2 кош сөз, кимде ким жана байкадыңар, бир бирөңчөй мүчө 13 сүйлөмдөн жалпысынан турду. Эсептедиңерби? Эмесе грамматикалык тапшырма бергенде силерге ушул татаал сүйлөмдү берген. Муну силер талдашыңар керек болчу. Талдоонун тартиби мына ушундай болмок. Бирок силер көпчүлүгүңөр бул сүйлөмдү талдоодо өтө көп ката кетиргенсиңер. Тагыраак айтканда, татаал сүйлөм катары талдабастан, же болбосо ар бир иште адилеттүү болуп дегенди чакчыл түрмөктөн катары албастан, өзүнчө жөнөкөй сүйлөм катары алып талдап койгонсуңар. Ошондуктан силерге татаал сүйлөмдүн талдоо тартибин көрсөтөйүн. Талдоону биринчи сүйлөм айтылыш максатына карайбыз. Сүйлөм айтылыш максатына карай жай сүйлөм болду. Түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм болду. Татаал сүйлөмдүн ичинен сын сыпат багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болду. Кантип деген суроого жооп берип, чакчыл түрмөктүн милдетин аткарды дагы, бышыктоочунун милдетин аткарды. Эми эмне кыл? Баала, баянdoошунун милдетин аткарды. Эмнени баала?
эмгегин баала толуктоочунун милдетин аткарды. Кимдин эмгегин баала? Ар бир адамдын бул аныктоочунун милдетин аткарды. Балдар, силер менен өтүлгөн теманын көбүн билбегендиктен ката кетиргенсиңер.